Assalamu алейкум, урматтуу Кыргыз блог каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Биздин жаштар кыргыз курама командабыз өзүнүн Азия кубогуна тандалуу оюндарындагы экинчи оюнун өткөрдү. Бул оюн кечээ болуп өттү. Бул оюн деген Түркмөнстан менен болгон оюн болду жана биздин курамабыз 1-0 эсебинде жеңишке жетишти. 62-мүнөттөгү Бекназ Алмазбековдун киргизген голунан кийин. Буга чейин болсо биздин курамабыз Мьянма менен оюн өткөргөн. Анда деген 2-0 эсебинде жеңишке жетишкен жана ошону менен эки оюндун жыйынтыгында биздин курама командабыз Ай тайпасында 6 упай менен экинчи орунду камсыздады. Мындан кийин эртең 29-сентябрь күнү биздин курамабыздын дагы бир оюну бар. Бул оюн деген Япония курамасы менен боло турган оюн жана бул оюндун жыйынтыгы менен биздин курамабыз Азия кубогуна жолдомо алабы же албайбы белгилүү болот. Ал эми оюндардын өзү боюнча жалпысынан биздин оюнчуларыбыз болушунча аракет кылышты, бирок ошондой деле биз күткөндөй жана өздөрү күткөндөй, өздөрү каалагандай, биз каалагандай оюн көрсөтө алышкан жок деп айтсак туура болот. Анткени деген эгерде ушул Мьянма менен биз көбүрөөк гол киргизип, көбүрөөк гол айырмачылыгы менен жеңишке жеткенде анда Азия кубогуна жолдомо алганга бизде шанс болмок. Тилекке каршы 2 гана гол менен жеңишке жеткендигибиз үчүн биздин курамабыздын Азия кубогуна жолдомо алышы аябай эле азаят. Андан кийинки болсо Түркмөнстан менен болгон оюнда болгону 1 гана гол киргизилди. Жана бул гол дагы пенальтиден киргизилди, оюндан эмес. Оюндан деле биздин кыргыз курамабыздын футболчулары көп эле чабуул жасап аракет кылып атышты, бирок аягында реализация жок болгондуктан чабуулдарыбыз голго айланбай жарым жолдон эле токтоп калып жатты. Жаштар курамабыздын машыктыруучусу болгон Мирлан Эшеновго бир дагы претензия жок. Анткени деген ал ар бир оюнчу менен индивидуалдуу түрдө жумуш жүргүзүп, ар бир оюнчуну мотивация берип, ар бир оюнчуга команданы алдыга сүрөп, командага акыл насаатын айтып, командага переживать этип, ошол жерде бровкада турган, технический зонада турганы ар бир эле көрүүчү байкады болуш керек. Ошондуктан ал биздин машыктыруучубузга эч кандай претензиясы жок. Болгону биздин оюнчуларыбыздын, өзүбүздүн футболчуларыбыздын тажрыйбасында кеп. Бирок баары бир биз өзүбүздүн курамабызга ишенебиз. Эртең Япония курамасы менен боло турган оюнга жакшы оюнду жана жыйынтыктуу, результативный оюн көрсөтөт деп биз ишенебиз аларга. Жана Азия кубогуна жолдомо алат деп дагы ишенебиз. Мындан кийинки алдыда боло турган оюндар көп. Аларга дагы жакшылап даярданып, жакшы ийгиликтерди, жакшы жыйынтыктарды көрсөтөт деп биз ишенебиз. Ал эми Азия кубогуна болсо азыркы учурда биздин курамада эле 45 команда жалпысынан ат салышып атат. Азия кубогуна жолдомо алыш үчүн ошол 45 команда жалпысынан 10 тайпага бөлүнгөн. 10 тайпанын ичинен биринчи орунду ээлеген 10 команда Азия кубогуна түздөн-түз жолдомо алат. Ал эми болсо ошол 10 тайпанын ичинен экинчи орунду ээлеген 5 мыкты команда, 5 жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөткөн команда. Башкача айтканда 5 эң көп упай чогулткан жана эң көп гол киргизген командалар Азия кубогуна жолдомо алышат. Курамабыз начар көрсөткүчтөрдү чогултту, начар жыйынтык көрсөттү дегендей, жана биздин курамабыздын Азия кубогуна жолдомо алышына шанстары аябай эле азайды. Өзгөчө бүгүнкү Түркмөнстан менен болгон оюндан кийин. Жана алдыда Япония менен боло турган оюн баардык нерсени чечет, бирок баардык нерсени чечет дегенде бир гана Япониянын үстүнөн 1 гол менен болсо дагы жеңиш бизди куткарып калат. Бирок Япония курамасын жеңиш биздин курамабыз үчүн, биздин футболубуз үчүн аябай эле оор жана мүмкүн боло турган эмес нерсе. Бул нерсени моюнга алыш керек. Анткени деген Япония бул Азиядагы эң күчтүү курама, эң күчтүү футбол, эң күчтүү футболчулар. Жана биздин футболчуларыбызга дагы мындан ары көбүрөөк тажрыйба чогултуп, өздөрүнүн үстүнөн иштеш керек, мындайча айтканда. Жана мындан ары биздин футболубуз өнүгүп, дагы башкача жакшы результаттарды, жакшы жыйынтыктарды көрөбүз деген үмүттөбүз. Видеону аягына чейин көргөнүңөр үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Кийинки видеолордон жолугушканча жакшы туруңар. Sen dayım büyük uçup gökölü Жеңиштерди арнап өркөңө Мекен үчүн өз күчүңдү аябам Билген элиң үмүт менен таянат Улуттун намысы колунда